Көп дары ичет экен, эң азы 6 ай. Дарылануу өнөтүн аябай узак айттыңыз да. Шенгин келбей, то время соцсеттерге кирсең сен досторуң бар, жыргап жүрсө. Сиздин окуяңыздын башынан билгибиз келип атат да. Кайтыш болуп кеткендер болду да. Айнур Сооронбаева, кургак учук боюнча адис, кейс-менеджер KNCV KG. Туберкулез чындап эле ушунчалык коркунучтуу элдер айтып аткандай деги эле бул эмне? Бир монстр же эмне? Туберкулез деп баягы бүт дүйнөлүк жүзүндө ушинтип туберкулез деп айтылат, бирок биздин кыргыздардын өзүнүн аты бар, кургак учук деп айтабыз. Кургак учук. Эми чындыгында эң биринчи айтарым кургак учук айыгат. Туберкулез айыгат. Анан баягы биздин билим деңгээлибизден, ошо билбестиктен, түшүнбөстүктөн мүмкүн ошондой сөздөр чыгып жүрөт да. Бирок эгерде биз кургак учукту алдын ала алып, эрте таап чыгып, туура аныктап, туура диагноз коюлуп, анан туура дарыласак, ал 100% айыгып чыгат. Менин оюмча, ал коркунучту адамдар өзлөрү башына киргизип алган болуш керек. Мүмкүн бирөөлөрдөн уктуй, анан көп дары ичет экен, көп, мисалы үчүн башка ооруларга окшоп кургак учук 1-2 айда бүтүп калбайт да. Ал эң азы 6 ай, анан 2 жылга чейин. Ошон үчүн баягы көпчүлүктөр дарылардын кандайдыр бир терс таасирлери болуп, баягы кошунасы, тууганы бирөөсү ооруган көрүп алышпаган, бул ушундай болот турбайбы, анда кургак учук ооруп турбайбы, коркунуч турбайбы деген менин оюмча ушундай туура эмес маалыматтар болуш керек деп ойлойм да. Дарылануу өнөтүн аябай узак айттыңыз да, 1-2 жылга чейин депчи. Анан орто жолдон таштап койгондор да бул ушундай бир мифтин жаралуусуна бир себеп болсо керек а? Негизи эгер биз тарыхка кайрыла турган болсок, кургак учук мисалы үчүн дүйнө жүзүндө мына 1882-жылы Роберт Кох деген окумуш аркылуу табылып атпайбы? 140 жыл биз эсептеген боюнча. А эгер башка окумуштуулардын изилдөөлөрүн карай келсек, 5-кылымга чейин, биздин эрага чейин керек болсо, жанагы Египеттик фараондордон, башка бир баягы окумуштуулар, археологдор таап чыккан мумиялардан кургак учук табылып атпайбы? Ойлоп көрсөңөр, бул ушунчалык кургак учуктун өзгөчөлүгү жашоого аябай чыдамкай, жашоону жакшы көргөн бир ушундай бир кичинекей микроорганизм болуп атат да. Анан ошон үчүн аны биз эми элестете бергиле, кылымдар бою келатса, 140 жыл болуптур баягы дүйнө жүзүндө аныкталган боюнча. Дагы эле болсо ошо кургак учук менен алышып келатабыз. Ал ошондой бир касиети, өзгөчө касиети бар. Эгер дары туура эмес кетсе, дарынын убагында ичпесе, ал жанагынтип эле узактан узак жашай берет экен. Ошон үчүн биз кургак учукту тапкандан кийин, далилдегенден, дары бергенден аныктап, бирөөнүкү 6 айлык болот, бирөөнүкү 6 айдан 9 айга болот, бирөөнүкү 1 жыл болот, бирөөнүкү 18 айдан 24 айга чейин болот да. Анан ошол кургак учукка өзүнө кандай ылайыктуу бир өзүнчө бир касиети, башка ооруларга салыштырмалуу ушундай да, ал акырын көпкө чейин жашай берет экен. Биздин денеде, айлана чөйрөбүздө, нымдуу жерде, караңгы жерде, күн тийбеген жерде булар жакшынакай тыптынч эле жашай беришип, өз жашоосун өткөрүп дегендейчи. Анан адам ооруп калгандан кийин, ушу дагы бир жолу кайталайм, бул 1 айдын же болбосо 10 күндүн оорусу эмес, айыгып кете турган себеби. Сабырдуулук керек турбайбы? Ооба, ал кургак учук кирип алып деген жөн жатпай деген баягы, мисалы үчүн өпкөгө кирип алса өпкөнү жөн эле жанакы мен дайыма мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтам, кадимки эле алмага курт киргенди көрөбүз го, кантип курт ичинен жеп мынтип эле алманы ача койсок, ортосу баары чириген. Ошондой сыяктуу бул да кирип алып, өпкөнү акырындап жеп, кыртып жей берет, анан каяктан 1 айда дарыланып бүтөт. Анын үчүн убакыт керек да. Кундуз Мелизбек, укуктук тоскоолдуктарды жоюу долбоорунун юристи, өз тажрыйбасына таянып, кургак учук боюнча кеңеш берет. Сиздин окуяңыздын башынан билгибиз келип атат да. Кантип билип калдыңыз? Меники ошол классический эле вариант. Өзүм иштеп жүрүп эле, анан кыска жөтөлдөрүм пайда болуп, түнкүсүн тердеп, температура болуп баштадым. Анан ооруканага кайрылып, ал жактан флюорографиядан өтүп, биринчи эле анан психиатрдын консультациясы керектигинен бардым. Психиатрга барсам, ошол какырык тапшырыш керек, аны күтүш керек дегенде, анан көп дарыга туруктуу туберкулез чыкты да. Анан
үзгүлтүксүз медициналык жардам керек дегенде стационарга жатып лечение алып таштагам. Ошо эме кургак учук чыкты дегенден кийин сизде кандай сезимдер пайда болду? Анткени буга чейин аны биздин коомго бир чоң бир коркунучтуу бир нерсе болуп көрсөтүп койгон да. Кандай сезимдер болду? Ошолор жөнүндө Албетте башында мындай ишенбейт экенсиң. Ишенгиң келбей, орусча жагынан бир түшүнүк бар го, бүт этаптуу гореванияны өтүп чыктым. Принятие Ооба, акыры башында ишенгим келбейди, бирок өзүмдүн абалыма байланыштуу баары бир ишенишке туура келди. Анан баардык туберкулезго байланыштуу литературанын баарын окуп чыктым. Мага окшоп ооругандардын, айыккандардын историяларын окуп чыктым. Азыр эми интернетте бүт баардык маалымат бар да. Анан акыры туруп ошо дарыланыш керек. Эми болор иш болуптур, эми дарыланыш керек деген чечимге кабыл алып, анан ооруканага жаттым. Ошол анан эң кызыктуусу башында 6 ай дарыланасың, 5 ай дарыланасың деп мага психологический эме кылышыптыр. Мен 6 айдан чыгам деп ойлоп жүрүп, андан кийин эң жаңылыкты уктум. 24 ай дарыланасың дегендичи. Аны да кабыл алышка туура келди. Албетте, биринчи өзүң үчүн, бир туугандарың үчүн, жакындарың үчүн дарыланыш керек. Потому что бул жугуштуу оору деп жоопкерчиликти өзүм мойнума алып, 24 айдын көбүнчөсүн мен стационарда өткөрдүм. Себеби энди үйгө келгенде өйдөгөлөргө эркелеп, режим бузулуп, убагында уктабай, убагында тамак жебей, убагында дары ичпей баштайт экенмин. Өзүмдүн ошондой эметкемин да. Анан мага көбүнчө медайымдардын алдында дары ичип, күнүгө алар менен сүйлөшүп, өзүмдүн абалымды айтып берип, советтерди сурап, ошондой дарыланган мага жакты. Жакындарыңызда кандай кабыл алышты? Жана алардан да колдоосу маанилүү болсо керек бул жерде. Аябай маанилүү. Биринчи укканда эле баарына эң жакындарыма акыркы жолу мен чогуу жүргөндөрдүн баарына чалып айттым. Барып срочно эмеден текшерүүдөн өтүшүңөр керек, флюорография тапшырышыңар керек. Жана ошондой кичинекей менин племянниктерим бар. Аларды биринчи очередь текшертиш керек деп айттым. Башында аябай кыйын болду. Уялып ушинттиңизби мисалы? Жок, уялган жокмун. Уялган жокмун. Мен өзүм уялбайм да. Өзүм характерим ушундай, уялбаган кишимин, кичине бети жок кишимин. Чалып эле айттым, ошентип текшеришиңер керек деп. Бирок ошол баары текшерилип бүткөнчөктү мага аябай оорубак болду да. Аябай орусча айтканда чувство вины деген ичимен. Өзүңүзгө да эмес, башкаларга. Өзүмө ал кезде уже өзүмө сарсынган жокмун, мен уже туугандарыма сарсыналдым. Орусча айтканда чувство вины деген ичиңе жеп коет экен кишиничи. Анан ошол бир анан суббота воскресенье болуп калды, эми понедельник барыш керек да, ушинтип убактар чоюлуп кетет да. Ошол убакыт аябай кыйын болду. Анан баарыбыз удачно жакшы чыктык. Эми өзүң дарылан дегенде, анан уф деп жүрөгүм тынчып калды да. Анан туугандарыма рахмат, ата-энем, бир туугандарым, баары жакын адамдарым 24 ай мени колдошту, моралдык жактан, материалдык жактан, баардык тараптан десем болот. Бул аябай немаловажный фактор да, ушул туберкулезди жеңип чыгуу үчүн. Буга чейин да дарыгерлер айтат эмеспи, элдик методко колдонуп кеткендер баардан сизге ушинтип сунуштагандар чыктыбы? Аябай көп болот. Тигини минтип ал деп. Болот. Сарафанный радио деп коет, оорулуулар бейтапканада жатканда бири-бири менен көп сүйлөшөт. Бири-бирине айтып, анын жакындарынын да арасында кимде кандай окуя болсо ошону эле айта беришет. Анан эмнеге деген биздин калкыбыздын бидасы бул образованиясы жок. Илимде башка нерселерге ишенет, анан критический мышление деген бизде өнүккөн эмес да. Азыр мен туруп эле менин бир тайкам бар, ал эми мындай курттарды жеп туруп айылып кеткен десем, ушу 100 кишиден 2 киши обязательно чыгат дагы ошону кылып көрөт. Мен ошону түшүндүм. Анан бул эми башка история, аны айтпай коеюн. Узак болуп кетет. Ошондой өкүнүчтүүсү ушундай кишилер көп да. Ал эми мындай илимдүү, билимдүү адамдар маалыматтын баары орус тилинде болгон үчүн туберкулез жөнүндө дегеле интернеттечи алар өздөрү эле китептерден карап, сайттардан карап, окуп үйрөнө алышат да. Эң проблемный население бул ошол илим билим жок областтардан, алыскы айылдардан келгендер да.
аларга маалыматтар орусча түшүнүксүз, баардык эле маалымат орусча, литературанын баары орусча болгондуктан сайттары, например, анан ошондой ар кайсы уккан нерселерге ишенишке туура келет да. Анан эми азыр көп ошондой жумуштар жүрүп баштабады. Ошол эле мурда башынан өткөргөн адамдар азыр өздөрүнүн уюму бар. Ошолорго кайра маалымат берип, адамдарды жаңылыштыктардан коргоп атышат. Бирок болбой эле ошондой бар. Дагы эле бар. Аюнун этин жеш керек, кашкырдын этин жеш керек, анан иттин этин жеш керек. Анан арыларды чактырыш керек, арыларды аракка салып ичиш керек. Анан какой-то бир тамырларды, аконит ошону ичиш керек деп көп ушундай жаңылыштык эмелер бар. Мен айтат элем, ушул туберкулез менен жакындары ооруса же өзүнө туш келсе, ушундойлорго эч качан ишенбей келет. Жөн эле тынч жерде жаткан жакшынакай эле бир организм катары сүрөттөп бердиңиз. Айнур жагын айтсаңыз, деги эле бул кандай адамдарга жугат жана кайдан жугушат? Анткени көпчүлүк адамдар жок, бул ошол эле түрмөдө отургандар оорушу мүмкүн, же эң төмөнкү катмардагылар оорушу мүмкүн деп ойлошот да. Бирок бул жалпы эле ооба да. Бирок менин оюмча андай деле эмес. Андай деле эмес, бирок ошол катмарларда сиз айткандай түрмөдө отургандардын арасында же болбосо төмөнкү социалдык абалы төмөнкүлөрдө ошол жактардан көбүрөөк чыгып калып атат да. Анан ошон үчүн мисалы үчүн айтып калышат, жакырлардын оорусу депчи, кедейлердин оорусу депчи. Бирок мен антип айтпайт элем, себеби кургак бул аба аркылуу жуга турган дарт да. Мисалы үчүнчү, бул аба аркылуу көчөдөн ооруп бараткан киши баягы чүчкүрүп, какырынып, төкүрүнүп сүйлөгөндө өзүнүн оозунан чыккан шилекелер менен ал кургак учуктун таякчалары учуп чыгып, анан башка бирөөнүн өпкөсүнө кирип атат. Ошон үчүн мен айтам дайыма, кургак учук эч качан улутту тандабайт, ал деңгээлин тандабайт. Бирден бир жана кандай эле ошондой фактор бар. Эгерде адам начар тамактанса, иммунитети начар болсо, жана кандай нымдуу жерде жашаса, мисалы үчүн шарты жок, мисалы үчүн. Анан эмне үчүн биз түрмөдө деп айтып атабыз? Түрмөдө тар бөлмөдө, караңгы бөлмөдө алар эшикке чыгышпайт, жабык, күн тийбейт, мисалы үчүн ошол жерде болушу мүмкүн. Бирок мен дагы бир нерсени айтып коет элем, мисалы үчүн азыркы учурда кургак учук түрмөдө өтө эле азайды. Өтө эле керек болсо, могу көчөдө ээн эркин жашап жүргөн адамдарга салыштырмалуу азыр кургак учукту түрмөдө жок кесе деп да айтса болот да. Ушунчалык азайтты, себеби аябай ошо түрмөдөн чыкканда көп болуп атат дегендиктен баягы катуу иштешип кургак учуктун менен иштегендер аякты айыктырып, азыркы учурда ал кургак учук түрмөдө жакшы азыр жолго коюлуп, айыгып жоголуп атат деген. Могу бизде эмне үчүн ээн эркин жерде көбөйүп атат? Бизде тышкы ички иммиграциялар көп болгондуктан, анан социалдык экономикалык абалыбыз түшкөндүктөн, адамдар баягы өзүнө кайтыгер карагандыктан, анан кургак учук ошо күнгө ушунча чыдамы жок экен. Эгер күн түздөн түз тийсе, ал бат эле өлүп калат экен. Ошон үчүн биздин айтканыбыз эшик-терезеңерди көбүрөөк ачып, желдетип, күн тийсин, тамакты турак тамактаныш керек, сөзсүз түрдө. Уктаганда 7-8 сааттан кем уктабаш керек. Ошондой эле бир баягы бизге баарыбызга эле белгилүү болгон ушул иш-аракеттерибизди өзүбүзгө болгон, бул өзүбүзгө болгон иш-аракеттерибизди жасай берсек, кургак учук эч кимге жукпайт. Мисалы үчүн мен көпчүлүк учурда ушуну дайыма далил келип айтырам да, оорукана, кургак учук ооруканаларында иштеген биздин медайымдар, биздин доктурлар, алардын баары кургак учук менен ооруган жок, ошол жерде жүрүшөт алар. Алар жанакы шарттардын баарын колдонушат. Кургак учук ооруп аткан адамдан ал масканы тагынып, бет капты тагынып, өзүлөрүнүн жана гигиеналарын сакташып, тамакты жакшы ичип, өзүн жакшы карагандыктан жуктурбайт. Демек эч кимибиз страховка жуктурбайт. Эч кимге баягы сөз бере албайбыз, жукпайт сага ушундайды. Бирок жанагы иммунитети түшүп кетип, кандайдыр бир шарттар ошолор болуп калса, анан ошондон гана пайда болот да. Себеби биз мисалы үчүн Кыргызстан ошо кургак учуктун туруктуу формасы көп жайылган 30 мамлекеттин бирибиз. Анан биз эгерде ушунчалык кургак учук бизде көп жайылып аткандыктан, анын ичинен туруктуу формасы жайылгандыктан биздин бир
Эми калп айтпайм, мүмкүн 90%га жуккандыр кургак учук. Бирок анын ичинен ооруганы бир 10-15 эле пайыз ооруп атпайбы. А 10-15%ын ооруган себеби эмне болуп атат? Ошол жана мен айткан себептер. Өзүнө жакшы карабагандыктан, тамак жакшы ичпегендиктен, социалдык экономикалык абалы начар болгондуктан, ошол себептерден иммунитети түшүп кеткендиктен, мисалы үчүн көпчүлүк учурда азыркы учурда Россиядан келип аткандар көп болуп атат. Анан алардын ошол жакта жашоо шартын, иштеген шартын сурай келсе ушинтип айтышат. Эртеден кечке иштейбиз, баягы чарчайбыз, тамак мүмкүн өтө анча эмес, бирок начар мүмкүн тамак болуп калат. Анан жашаган жерлер киши көп, бир комнатаны, квартираны алар баягы ээлеп алып жатышат экен. Анан кандайдыр бир ушу шарттар таасир берет да. Ошон үчүн баардык эле адамдар кургак учук менен ооруй бербейт. Жана дарыларды узакка деп айтышат эмеспи? 1 жылга, 2 жылга созушу мүмкүн. Сизде кандайдыр бир учурда болду белемби? Таштап койгуңуз келген, эмне жардам берди ошол полный курсту алып бүткөнгө чейин? Албетте болот. Эми бул дарылар чынын айтканда бул химиотерапия да, бул жөн эле дары эмес да, баш оорунун ич оорунуна. Химиотерапия күндө ичесиң 10-15 дарыга чейин жетет. Азыр эми жаңы проекттер келип, дарылар азайып, убактысы дагы эң жакшысы 6 айга кыскарып калды да азырчы. Ал кезде бул проекттер жок болчу. Мен ооруган чакта. Анда 24 ай, 1,5 жыл, эгер адамдын состояниясы 1,5 жыл, 24 айда дагы оңолбосо, эгер ал арак көп ичсе же ошентип үйүнө кетип калып эле кайра келе берсе, өтүштүрүп жиберсе, 3-4 жылга чейин деле созулуп кете берет. Адамдын өзүнөн эле зависит этет да, канча айда дарыланып чыгышычы. Анан болгон менде деле күндө дары ичсең, күндө жүрөгүң айлана берсе, эч кимди көргүң келбесе, эч кимди сүйлөшкүң келбесе, анан ошентип эле ошол эле кайталанбай жашоо боло берсе, эми ушу менен менин жашоом өтүп кетеби, ушинтип эле жата беремби деген ойлор болот аябай. Анан то время соцсеттерге кирсең, сенин досторуң көрө жыргап жүрсө, зависть болуп кетет. Ошондой болот да. Анан кой деп, баары бир мен айыгышым керек деп, бул 2 жыл деп. Мен ошол 2 жылды жөн эле больницада жатып өткөзөрбү, деградация болбойн деп магистратурага тапшырып алгам. Анан ал кезде карантин учуру болбоду, баардык окуулар онлайн болгон үчүн аябай жакшы шанс болуп калды. Анан магистратурада окуй бердим, онлайн больницада жатып эле, Zoom аркылуу экзамендеримди тапшырып, илимий изилдешимди жаздым. Баардык оору бейтаптардан интервью алып, өзүмдүн илимий ишиме маалыматтарды чогулттум. Мындайча айтсам, эми алаксыш керек. Алаксыш керек. Ошол учурду азыр эми баардык жумуштарды онлайн тапсаң болот да, окусаң да болот. Ошол учурду мындай пайдалуу нерсеге жумшаса болот да. Анан жөн эле жатып алып, мен ооруп калдым, байкуш болуп калдым деп эле жатып берсең болбойт. Сиз ошол ачыкка чыккандардын бирден бирисиз. Кындыз, анан бул ачыкка чыгууңуздун себеби эмне болду? Жана ушинтип элге, башкаларга да жардам берип келе жатасыз да. Анан эмне себептен бул кадамга бардыңыз? Эми булга причина көп, аябай көп. Эң биринчи эле ошол оорулуулардын арасындагы стереотиптерге ишенгендер. Билимсиздик, ошол маалыматтарды таба албай, тапса дагы түшүнбөй, түшүнсө дагы кылбай аткан кишилер булар потенциалдуу ооруну таратуучулар болуп эсептелинет. Аябай көп окуя болду менин көз алдымда. Мен дарыланбайм, жаккан жок, мен башка эле дарыланам деп кетип калып, башка нерсемен деп кетип калып, биз ошол жерде эле жатабыз калганбыз. Кайра 3 айдан кийин 2 баласын, кичинекей күйөөсүн жуктуруп, аларды да ээрчитип келип, анан семья чачырап, аялы башка жакта больницада, күйөөсү башка областта больницада, анан 2 баласы детский больницада. Ошондо семья чачырап, аябай кыйналып, ыйлап, ошондо айтып, мен аябай тромоз кылыптырмын деп отуруп башын ыкчыганда да, ошондо мага азарение келди да. Мындай болуш керек депчи. Муну айтыш керек. Ал эмнеден болду деп үйдө жашынып, эч кимге айтпай жата берип, анан балдардын баары жуксту депчи. Ошондойлорду көрүп атып, анан көп мен жакын, эми ал жакта көп жатсаң, бири-бириң менен жакын болуп дос болуп каласың да. Анан бир кыз, бир бала ошо менин жакындарыман эле, ошентип эле мага жакпай атат. Мен кеттим деп эле кетип, кайра келип атып, оорусун аябай күчөтүп алып,
кайтыш болуп кеткендер болду да. Анан эми бул, конечно, өзүнүн эле күнөөсү деп эсептейм. Анан ошондой нерселер мага түрткү болду да. Анан уялбай эле айта берейин, айтып элдерге жардам берейин. Хотя бы бир кишини туугандарына жугузбай айыкканына мен себеп болсом, анда уже бул чоң жеңиш депчи. Анан ошентип жүрүп эле өзүмө WhatsApp'тан группа ачып алгам больницада жатканда. Аяка ошондой проблемный больнойлорду кошуп алып, активдүү бейтап сүйлөшүп, анан кандай кылам деген вопростор болуп жазышат да. Көбүнчө мындай нерселерди доктурларга, медайымдарга айткандан уялышат, тартынышат, коркушат, ушуп салабы же мен чыгарып салабы деп ойлошот. Анан ошон үчүн бири-бирине бөлүшүшөт да ушундай секреттер мененчи. Мага бул айтып атат, мындайды ичип көрсөң жакшы деп атат дегендерди айтып, сен кандай ойлойсуң деп айтып, анан мен мындай ойлойм деп аны ошоктон айтып түшүндүрчүмүн. Ал группа азыр деле бар. Азыр мен айыгып чыгып кетсем деле дагы деле бар. Ал жака бири-бири менен сарафанный радио деп атпайм, бири-бири менен сүйлөшүп эле тааныштары, бири-биринин тааныштарын кошо беришет. Ушундай бул да жаңы ооруп калыптыр, мында кошуп койчу, маалымат алсын ушактан деп бири-бирине ушинтишет, анан кошулушат. Маалыматтарды жөнтүп коем, ошол эле бизде соцсеттерде болуп аткан нерселердин баарын деле ссылкасын жөнтүп коем, аны көрүшүп, сонун экен деп ушу аякта талкуу болот. Дискуссия болот, ооба. Анан ушунун баарын түшүнүп атышты, сонун иш кылып атырмын деп аны сүйүнүп калам. Айнуржа, айтсаңыз, ошол кургагучулук экенин билип калгандан кийин эмне кылыш керек деген ошондой этаптарын айтып бере кетсеңиз. Анткени көбү эл эмне дейт деп туруп жашырганга аракет кылышат да. Ооба. Негизи кургагучулуктун атайын белгилери бар. Мисалы үчүн ошол кургагучулук менен ооруган бейтап бир 2 жумадан ашык жөтөлө баштайт. Кыска жөтөлө баштайт, табити тартпай баштайт, салмагын жогото баштайт, алсырап, чарчап, анан түнкүсүн тердей башташат. Бул бакы классикалык түрдөгү кургагучулуктун белгилери. Кээ бирөөндө бирөөсү болуп, бирөөсү болбой деле калышы мүмкүн. Эгер ошондой белгилерди өзүнөн адам байкай баштай барса, сөзсүз түрдө анда үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барат. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ушул белгилер бар экен, ушул кургагучулукка окшойт экен, ооруп калганго дей турган болсо, анда ал кишини какырыгын жиберишет. Кургагучулукту аныктоо үчүн атайын GeneXpert деген аппарат бар, өтө күчтүү, даана таап чыга турган. Анан рентгенге жиберишет. Эгерде жанакы GeneXperттен кургагучулуктун таякчалары бар экен, аныкталды дей турган болсо, рентгенден аныкталган болсо, анда кургагучулук адистерине жиберишет. Анан кургагучулук адистери өзлөрү андан ары изилдеп, тактап, анан дарыланганга коюшат. Чоң рахмат. Силерге рахмат.